Саламатсыңарбы? Булак KG сайтынын көрөрмандары, мен журналист Семетай Аманбеков жана биздин командабыз бүгүн Вашингтон шаарына, Кошмо Штатынын борборуна келдик. Бул жактан дагы эле биздин Кыргыздын атактуу жигиттери менен маек куруп атабыз. Бүгүн биздин коногубузда Санжар Кудайбердиев, Кыргызстандагы, Америкадагы жалгызбы же аз түрүндөгүнүн бири илимпоозчу, техникалык жана биологиянын илимий доктору. Бул жакта улуттук саламат сактоо институтунда иштейт. Саламатсыңарбы, Санжар? Сизди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Саламатсызбы, мен дагы. Азыр ушул Вашингтон шаарында жамгыр жаап, ошон үчүн мына Линкольн мемориалынын жанында маек куруп атабыз. Жамгыр жаап атат, кичине мындай неудобство болуп атат, тилекке каршы ыңгайсыздыктар болуп атат. Ооба, биринчи суроом ошол сиз иштеп аткан тармак жөнүндө айтып берсеңиз, өзүңүз жөнүндө кыскача маалымат берип, жана кайсы тармакта иштеп атасыз, бул тармак эмнени изилдейт, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Мен атым Санжарбек Кудайбердиев, өзүңүз айткандай эле, ошо бул жакта ошо биоинформатика деп аталат. Бул компьютердик ошо жана алгоритмдерди же болбосо математикалык жолдорду колдонуп, биологиялык датанын үстүнө колдонуп, ошо биология илиминин алдыга жылуусуна көмөктөшүү, ошол тармактын аты биоинформатика деп аталат. Ошо биз мындай кыскача айтканда информатиканы биологиялык маселелер үчүн колдонобуз. Эми жалпак тилинде айтып кетсеңиз, мисалы үчүн биздин жашообузга, элдердин жашоосуна кандай таасир берет, эмне менен мындай ыңгайлуу болот? Эме ыңгайлуу. Көбүнчөсү бул баягы мисалга алганда азыркы бизде баягы технологиялар барган сайын неме болуп атат да, өнүгүп атат да. Анан жанагы технология өнүккөн негизде баягы алдыга карап жылуу, баягы баягы бир нече бөлөк тутактар деп элестетсек болот да. Бунун бирөөсү могу компьютердик технологиялар, алгоритмдер. Бул баягы биздин күндөлүк жашообузду дагы көрсө болот турган, мисалы алганда телефонуңузду ачканда сиздин бетиңизди тааныйт, же болбосо Google немелери бар, баягы аспаптары бар десек болот, жана онлайн немелери, сервистери туурабы. Мисалы Google Translate бир тилден бир тилге которгон. Булардын баардыгы ошол жана алгоритмдер тармагындагы аябай тез алдыга жылган өнүгүүнүн натыйжасында эме чыгып атат да. Анан ошол эле убакта биологиялык жактан да технология өнүгүп атат аябай тез, күндөн күнгө жана ылдамдап. Анан бул технологиялык ушунчалык тез өнүккөн үчүн ушунчалык көп жанагы дата чыгарып атат да, маалымат. Анан мурда мисалы алганда бир салыштырмалуу жакында деп айтсак болот тургандай 10-15 жылга чейин мисалы лабораторияларда жана чыгарылган даталарды кол менен анализдеп, киши өзү анализдегенге мүмкүн боло турган болсо, азыр аны мүмкүн эмес да. Анткени өтө эле көп эбегейсиз чоң өлчөктөгү дата чыгат да, миллиондон деген. Ошол аны уже анализдеш үчүн адамдын немеси жетпейт. Анан ошого компьютердик алгоритмдерди колдонуш керек. Анан биз ошону адамдын ДНК-сын же башка организмдер боюнча мен иштеген проекттерим адамды ошол адамдардын геномдорунун ДНК-сын үстүнө ошол жанагы аябай алдыңкы таптагы алгоритмдерди колдонуп, ошол жактан бизге керектүү тыйнактарды чыгарганга аракет кылабыз. Биз негизги максатыбыз ошол. Практикалык түрдө кандай оорулардын механизмин түшүнгөнгө аракет кылабыз. Мисалы үчүн ДНКда жана рак оорулары, жаман оорулар ДНК менен келип атпайбы генетически? Ошону расшифровка кыласызбы же кандай? Кээ биркилери, мисалы алганда кээ бирки оору, мисалы кээ бирки адамдар, кээ бирки ооруларга кээ бирки адамдарга караганда жаткыныраак болот да. Мисалы алганда 2-1 тууган деп коелу. Бирдей диета жейт, бир жерде жашайт, деп болот, бирок бирөөсү көбүрөөк ооруйт, бирөөсү азыраак ооруйт, туурабы? Ошондо мындай деп ойлосоңуз болот да. Бул экөөсүнүн арасындагы жанагы ДНК-сындагы айырмасы генетикалык составляющий болушу мүмкүн деп айтсаңыз болот да. Эгер ошондой боло турган болсо, аны табыштын бир эле жолу бар, экөөнүн тең ДНК-сын астан салыштырып көрөсүз да. Анан ошол жердин айырмасын бөлөк болгон жерлерин изилдейсиз. Биз көбүнчө ошондой иштерди кылабыз.
азыр кайсы жумуш менен алек болуп атасыз азыркы убакытта кандай эме Type 2 diabetes деп коет, жанагы диабет оорусунун экинчи типи. Жанагы сахар оорусу бар го? ооба приобретенный диабет деп коебу экинчи тип Ошол боюнча иштеп атабыз. Ошо биз жакында биз мен айткандай жана немелерди алгоритмдерди колдонуп ошол кээ бирки генетикалык салым кошкон жерлерин таптык, анан ошолор боюнча иштеп атабыз азыр. ошондо сиздин негизги максатыңыз ушул приобретенный диабеттин экинчи түрүн мындай дарылаганга жок кылганга натыйжасы ошодобу максаты? Ошондой деп айтса болот, бирок негизи эле баягы билим эме боюнча медицинада баягы дарыларга ооруларга дароо табуу деген механизм кандай иштейт? Бул эме да, мисалы бир ооруга бир дары табылды дегенде, мисалы кээде жаңылыкта окуп каласыз туурабы, паланча деген ооруга бирден дары табылды. Ооба. Аны моундай неме деп элестетсеңиз болот да, мындай бир дары тапты ошо бир киши же болбосо бир лаборатория, бирок мындай анын түбүндө килейген эбегейсиз чоң бир пирамида бар деп элестетсеңиз болот да. Ал деген килейген механизм да. Ошонун чоң бир механизм деп элестетсеңиз, ошол механизмдин биз бир бөлүкчөсү болуп калабыз да. Мисалы кандай тип 2 диабетес боюнча деле иштеген баягы дүйнөсү боюнча карасаңыз, жанагы 10 жүздөгөн, миңдеген, 10 миңдеген, балким 100 миңдеген адам иштейт да, мындай көп киши иштейтчи. Анан булардын эч бириси жанагы алдын ала билбейт да, ону тиги табат, бул табат депчи. Мисалы кандай ошондой эле жанагы Нобель сыйлыгын алган немелер илимпоздордун Нобель сыйлыгы алгандан кийин жанагы лекция беришет да аларчы, ошону угуп көрсөңүз дээрлик баары айтат да, мен эч качан ойлогон эмесмин, мен болом ошол депчи. Бул жанагы кичпейиликтен чыккан же болбосо өзүнүн болгон маанисин мындай жылдыраак кылып айткан, атайлап айтылган сөз эмес да. Чын эле билим ошондой болуп иштейт. Сиз жана механизмдин ичиндесиз да, бирок ошол пирамиданын үстүндө ким болуп калышын билишкен да, жана бешиктеги баланын ким болорун, хан болорун ким билсин деген бар го, ошого окшош механизм окшош да. Жана ошонун бирөөсү ошол убакытта ким болуп калган болсо ошол болуп калат да. А бирок механизм өзү килейген бир неме сыяктуу иштейт да. Мындай бир чоң бир робот машина сыяктуу иштейт. Ошентип алдыга мынтип жылат. Ошол иштеген роботтун бир кичинекей бөлүкчөсү болот деп коет да. Биз ошонун бир бул жана оору аябай татаал система да. Биз көп нерсени түшүнбөйбүз да. Анан ошонун биз ар бир лаборатория, ар бир группа кичинекей миллиметрический мышцага окшоп бир алдыга кадам кылат да. Анан ошонун баары биригип прогресс деп аталып калат ошол. Ошо окшоп биз кичинекей бир бөлүкчөсүбүз ошол чоң система. Башка биз баандай билеген жана тон томор үрөбүз деген неме жок. Эч кимде жок андай эме. Өзүңүз жөнүндө кыскача айтып кетсеңиз, өзүңүз каяктан болосуз, каякта туулдуңуз, төрөлдүңүз? Мен ата тегим негизи өзү Баткен областынын Лейлек районунун Тулунду айылы. Бирок мен өзүм туулуп өскөн жерим Ош шаарынын Жапалак айылынан болом. Школду ошоктон бүткөнсүз да? Мектепти ушул жакта окуп, анан лицейди Оштогу Түрк лицейде окугам. Эмне үчүн илим тармагын тандадыңыз? Кичинекейимден баштап эле кызыкчумун да. Негизи анан кийин башка жумуштардан иштеп көрдүм. Өзү негизи информатик болуп окугам университетте, анан кийин IT эме тармагынан бир аз иштеп көрдүм, программист болуп, анан ойлонуп кайра өзүмө жаккан нерсени эле кылсам туурараак болот го деп ойлоп, анан деген тыйнакка келип, анан кайра ошо илим тармагына кирип кеттим кайра. Ошондо Туркияда информатикалык факультетте окудуңуз, э? А эмне үчүн ошол жактан Турциядан илим менен алектенген жоксуз? Кыргызстандан эмне үчүн Кошмо Штатта? Турциядан окуп бүткөндө жанагы бакалавр анан магистр деп атып 7 жыл өтүп кетти да. Ошол анан мен жана мектепти бүткөндөн кийин эле кеткем да. Эч бир сагатчынан жаш болгон үчүн Кыргызстанга уже кайткым келип, мынтип умалап калган болчумун да. Анан Кыргызстанга кайтып IT'де иштедим. Банктарда, финансовый компанияларда анан
эми Кыргызстанда билим кылыш кыйын да. Мүмкүн эмес да. Илим кылыш мүмкүн эмес, Мүмкүн эмес. Анан ошон үчүн бирок ошол убакта мен жана немеде университетте окуп жүргөндө Италиядагы бир профессор менен баягы кат жазышып мындай байланыштуу неме түзүлүп калган болчу да. Анан ошо Кыргызстанда туруп эмне кылсам деп ойлонуп аткан убактарда ошол профессор менен кайра байланышып калдык кокусунан эле скайп аркылуу. Анан ошо келип аспирантура окубайсыңбы деп өзү айтып калды. Анан албетте деп как раз ошол убакта менде анан ошондой ойлор келип аткан болчу да. Анан ошентип Италияга барып калдым аспирантура окуганга. Анан аспирантураны бүткөндөн кийин эле немеге тапшырып, иштерге тапшырып, бир нече өлкөгө тапшырганмын. Анан Францияда, Чехияда, анан Америкада окуганга мүмкүнчүлүк чыгып калып, анан Америкага өзү негизи биякта калып калам деген ой менен келген эмесмин. Бияка келип окуп алып, анан кайра эмеге кайтам, Европага кайтам деп келгем да. Бирок келип ошол боюнча эми дагы эле иштеп жүрөм. Аспирантураны бүттүңүз, анан бул жакка улуттук саламаттык сактоо улуттук саламаттык институттары деп аталган федералдык бир илимий изилдөө борбору да. Бул жакы дүйнөдөгү эң чоң ошо биомедициналык тармакта эң чоң илимий изилдөө борбору болуп саналат. Немеде Вашингтон шаарынын жайгашат National Institutes of Health. Ошол жерде иштейт. Ошол аспирантураны бүткөндөн кийин бияка чакырып алды да, ошолор. Ошондой болуп атабы? Эми жумушка тапшырып өзүм келдим да, ошо. Чакырып алды дегенде, мен аспирантураны бүткөндөн кийин, аспирантураны бүтүп анан ошол илимий ишimiz боюнча ошого тиешеси бар лабораториялар менен байланышка өтөбүз да. Же болбосо өзүңүз клубуңуз мисалы иштегиңиз келген тармакта иштеген негизи аналогу эле кишилер болот да негизи дүйнөдөчү. Андай немеңиз бүткөнгө чейин уже билип каласыз да ким экенин. Анан ошолордун баарына кат жазасыз. Ушундай мен бүтүп атам. Менин ишим могу, диссертациям могу, мону кылдым. Анан мону кылгым келет. Анан сизге дагы кызык болгон болсо бирге кылбайлы дегенчи. Ошо. Америкада илимдин деңгээли кандай деңгээлде турат экен? Эң алдыңкы деңгээл десе болот. Илимдин жанагы баскындуу көпчүлүгү Америкада жасалат. Сиздин институттуңузда аспаптары, техникалары кандай экен? Эң алдыңкы деңгээлде жанагы каражаттар боюнча жанагы материалдык каражат, адамдык каражат, жанагы негизи эле баягы немени мындай шарт түзүп иштегенгечи. Санжар мырза, азыркы илимдин кайсы эпкичте турат? Жакын арада 5 жыл болобу, 10 жыл болобу? Илимдин кандай ачууларын көрсөк болот? Прогресстерин билимде кайсы тармактарды да карайт да. Мен жана баардык тармагын айта албайм эми, бирок биотехнология тармагы, биоинформатика, ошо жана биологиялык жана биомедициналык тармак боюнча айта турган болсок, мен жана баягы биздин маектин башында мен айтып кеткендей эле, жанагы мен да жакындан билген эки чоң илимий төңкөрүш деп айтсак боло турган баягы тарыхый бир жанагы немеден доордон өтүп барат. Доордун ортосундагыбыз да. Бул биринчиси AI, жана жасалма эс. Адамдын жанагы ойлонушун алгоритмдер колдонуп барып искусственный интеллект. Ошонун бир ошонун төңкөрүшүнүн ортосунда турабыз да. Барган сайын ылдамдап алга карап чыгып баратат. Мисалы кандай ошол эле баягы deep learning деп коет. Жанагы немеде жаңылыктардан күндө окусаңыз болот. Deep learning анан тапты, deep learning мисалы кандай дары таап атат депчи. Deep learning деген бул терең үйрөнүү. Бул ошол жана алгоритмдердин бир классынын аты. Бул биринчиси. Компьютерлик технологиялардан баягы бир чоң мындай немелер төңкөрүш менен ортосунда турат. Экинчиси биотехнологиялык жактардан. Мурда мисалы биологиялык немелер системаларды мисалы анализдеш үчүн биз баягы теориялык түрдө эле көбүнчө изилдечүбүз да, же болбосо кичинекей немелерди. Азыр технология өнүгүп, ошол биз мурда баягы теориялык түрдө ойлонгон нерселерди практикалык түрдө кылса боло турган болуп калды да. Мисалы кандай
организмдердин ошол дердин ДНКсын бар түздөн түз баягы өзгөрткөнгө технологиялар пайда болуп калды. CRISPR-Cas деп коет. Бул аябай ошо биология илимдеринин биз жанагы негизде биология боюнча биздин түшүнүгүбүздү алдыга карабай аябай тез жылдырып атат да. Ушунчалык тез жылдырып атат, что эмне болоорун айтыш мүмкүн эмес да азырчы. Мисалы алганда былтыры же болбосо мурдакы жылы биз үчүн толугу менен мындай мүмкүн эмес болгон нерселер бүгүн мүмкүн болуп калды да. Ошон үчүн биз баягы мындай траектория боюнча мынтип алда мындай аябай ылдамдан жогорураап чыгып атканыбыз үчүн эмнени күтөрүбүздү айтыш кыйын. Бирок негизги эле биздин максатыбыз, билимдин максаты ошо жана ооруларга неме табыш да. Жол табыш, ооруну сакайтууга жол табыш. Оорун жок, ооруларга сакайтууну жол табыш үчүн биринчи оорунун өзүн түшүнүш керек. Биздин негизги максатыбыз ошол организмдерди, биологияны мындай тереңирээк түшүнгөнгө аракет кылабыз. Азыр ушу биотехнология, биоинформатика кандай өнүгүп атат? Өнүгүүсү барбы? Спрос болуп атабы ага? Барган сайын тереңдеп мындай чоң болуп баратат, барган сайын мындай көбөйүп, ал тармакта иштеген адамдардын сандыгы көбөйөт. Анан бул билим деген мындай да, бирдемкени ачсаң, бир суроого жооп берсең, 10 жаңы суроо пайда болот да. Ошо барган сайын кеңейип кете берет да, мынтип. Аябай тез чоңоюп бараткан тармактардан бирөөсү болуп саналат биоинформатика, биологиялык big data деп койсо болот. Ошол биологиялык big datаны азыр каяктан үйрөнсө болот? Каяктан үйрөтөт негизи буну? Бул эми жана билим да, жанагы билим алуу ийне менен кудук казгандай дейт го. Мында үйрөнүштүн бир жолу жок да. Көп аракет кылып, эмгектенип, тырышып үйрөнүш керек да. Анан кандай интернетте, мисалы азыркы доордо кандай интернетте баарын таап алсаң дээрлик бүт баарын тапсаң болот. Университеттер, дүйнөдөгү эң алдыңкы университеттер курстарын баарын бекер чыгарып коет. Аны просто кызыгып мындай окуган киши табыш керек да. Үйрөнгөнгө кызыккан адам киши табыш керек. Сиздин профессияңыз ошондо дүйнө жүзүндө азыр мындай востребованности барбы? Аябай. Востребованности бар болгону аз келгенсип, эме жетишпей баратат. Барган сайын бул жана жетишпештиктин өзү дагы кеңейип баратат барган сайынчы. Эмне үчүн? Себеби тармактын кеңейиши профессионалдардын даярдалышына караганда тезирээк алдыга жылып атат да. Биз жана адамдарды алып келип жетише албай атабыз, үлгүрө албай атабыз. Иш аябай көп. Адам аз. Илим посттар аз болуп атат. Бул жактагы жумушуңуз жөнүндө айтып берсеңиз, бул жакта кандай жумуш кыласыз? Графигиңиз кандай? Күнүмдүк иштен эмне иш кыласыз? Меники мындай баягы биологиялык немеде лабораторияда иштебеген үчүн меники неме теориялык да. Ошон үчүн мага мындай нормированный график деп айтканга кыйын. Кээде мисалы кызыгып кетсем түн жарым, 1-2-лерге чейин деле иштей берем. Анан мисалы эртеси күнү ишке барбай койсом болот, эгер чогулуш жок болсо эле, ошо мындай неме толук эркиндик берилет да, өзүңдүн графигиңди өзүң түзүп аласың. Бирок какой-то бир результат бериш керек, Албетте. Мисалы ай сайын же болбосо жылына 4 жолу отчет жазып турасыз, анан кийин макала жазышыңыз керек. Статья чыгарбасаң болбойт дегендейчи. Ачылыш кылыш керек, открытие кылыш керек, Открытие кылбасаң дагы ошол кылган ишиңди мындай документировать этип, жазып бир жака чыгарышың керек да. Ачылыш болсо дагы, болбосо дагычы. Сиздин институтуңузда иштеп аткан коллегалар кайсы дүйнөнүн кайсы өлкөлөрүнөн? Анан сизди Кыргызстандан келди дегенде мындай таң калыштыбы? Кыргызстан каяктан, эмне үчүн ошол жактан катуу билим посту чыкты деген ойлор болдубу? Жыл рахмат го, мен катуу билим пост эмесмин. Бирок экинчиси мен ошо NIH-те биздин немеге жыл сайын неме документти жаңылап туруш керек да, немеге. Анан ошо административный немеге офиске жыл сайын барганда ар дайым сурайм, Кыргызстандан башка жаңы адам келдиби деп. Жок, дагы деле бир эле сенсиңдешет жыл сайынчы. Бирок дүйнөнүн ар бир өлкөсүнөн адам бар. Мен иштеген адамдар жанагы Советтик Союзунан чыккан, орус же болбосо башка өлкөлөрдөн жанагы чыккан көп адамдар дагы бар. Мен иштеген группада биздин негизи жетекчибиз орус киши, анан бирок башка Кытай, Африка, Индиядан немелер бар, кесиптештерибиз бар, анан мен.
Азыр кандай пландарыңыз кандай? 6 жылдан бери иштеп атам дедиңиз бул жакта, Ооба. Эми алгачкы пландыңыз кандай? Бул жакта каласызбы, же Кыргызстанга кайтасызбы, же кандай пландарыңыз? Буга мындай жөнөкөй бере турган жообум жок. Баягы эми убакыт көрсөтөт да. Бул же билимде кандай жанагы эмеде мындай толук түзүп отуруп мындай карьера курса боло турган неме эмес да, тармак эмес да. Ошо иштеп проекттериң өнүккөн сайын керкештер жабылып, керкештер ачылып, ушинтип көтөрөт да мынтипчи. Убакыт көрсөтөт го эми. Кыргызстанга кайтыш азыр мүмкүн эмес деп көрүнүп атат мага. Анткени Кыргызстанга буга окшош болбосо ушундай ушуга жакыныраак иш кылыш мүмкүн эмес да азырчы. Негизи ушу Кыргызстанда илим тармагы азыр мындай абдан ылдыйлап кетти да, деңгээли ылдыйлап, эч ким эле ошого көңүл бурбай атат. Сиздин оюңузча ушул Кыргызстанга илим керекпи негизи? Кыргызстанга сөзсүз илим керек. Кыргызстанга сөзсүз илим керек. Же өтө баягы фундаменталдык деңгээлде ачылыштарды жасаганга жасаш керек болбошу мүмкүн. Бирок илимдик адамдык ресурстары Кыргызстанга керек да. Мисалы технологияны өзүңүз чыгарбасаңыз да, бирок технологияны адаптация кылыш керек да. И ошого немен теманы түшүнгөн адамдар болсо жакшы. Анан экинчиден билимди Кыргызстандын ичинде жасабасаңыз деле жанагы ар бир коомго интеллектуальный элита керек да. Ооба. Прогрессти кылган ошолор. Жок, мисалы баягы прикладной практический пайдасы тийбесе деле жанагы элге жанагы мындай баягы интеллектуальный бирдемелер жасаган кичинекей бир катмар болуш керек да, туурабы? Коомдунчу. Мисалы эч бир башка себепти кошпосоңуз да, именно ошол себеп үчүн болсо дагы сөзсүз эме керек да Кыргызстанда. Ошо жана биздин ар бир калктын ичинен кичинекей бир слой чыгат да мындай нерселерге кызыкканчы. Ошол эң кымбат баалуу ресурс болуп эсептелет. Ар бир коомдун ичинде. Ошол жанагы аз сандагы адамдар. Ошону алып калсаңыз, ошондо жанагы интеллектуальный климатты коомдун ичинде жасаганга эң негизги фактор болуп берет да. Кызмат өтөп берет ошол слой. Санжар мырза, сиздин оюңузча ушу илим менен алек болгон деген киши школдон баштап ошону башташ керекпи өзүнүн жолун? Илим менен алек болгондо негизи мындай кыскача жообу ооба. Мектепте өзү билинет да, жанагы эгер мындай эле кичинесинен бала кызыга турган болсо, ошол кызыгуусун колдоп бериш керек да, мындайчы, жанагы мындай баягы шагын сындырып канатын кайрбай, мындай колдоп берип коюш керек. Анан эгер Кыргызстанда аны кыла албайсың баары, анан көрө практикада бирдемке кыл дебей, эгер мүмкүн, эгер чындап эле эгер ошо кызыга турган болсо, мисалы эгер Кыргызстанда мүмкүнчүлүк болбосо дагы, мисалы башка мамлекеттерде боло турган болсо, барып кылса, негизинен мисалы Кыргызстан ичинде болбой калса дагы, бирок негизинен жалпылап караганда Кыргызстан коомчулугу үчүн пайдасы көбүрөөк болмокчу деп ойлойм. Бизде негизи буяка Америкага келген кыргыздар же трак айдайт, же IT тармагында экен. Ошо менен эле чектелип калганга мындай стереотиптер болуп калыптыр да. Сиздин оюңузча ушу стереотипти бузуп, мындай кеңири илим болобу, башка медицина тармагы болобу, ошо менен алек кылса деген туура болобу деп ойлойсузбу? Биринчиден, Кыргызстанга келгенде трак иштеп калыптыр деп биздин балдардан неме болбаш керек деп ойлойм. Анткени бул аябай гениальный жол. Кыргызстанга бизге мындай Кыргызстандан ким келсе дагы, ар бир Кыргызстандан келген бала мынтип кирип, нормальный путуна туруп кетсе боло турган бир формуланы ошол бизден келген, бизден улууларын таап, биздин балдарга ошондой жолду таап берип коюшканына рахмат айтыш керек. Бул аябай сонун нерсе. Бизде башка улуттагылар бар, келип баягы башка жемелерде иштешет да, жанагы жол тазалап бирдеме болупчу. Ага караганда биздин жигиттер кыйла келишет да, аябай баттын путуна туруп кетишет. Бул биринчи. Экинчи, IT деген, вот ошо жана сиз айткан жана немеден трактан IT-ге биздин жигиттер азыр трансформация болуп аткан убактабыз да биз азырчы. Биринчи келгенде жалаң тракт болчу. Азыр IT кошулду, туурабы? Биринчи крыша болчу, анан крышадан тракт өтүштү, эми IT-ге. Ооба. Дагы 5 жылдан кийин келсеңиз, бугадан бирдемкелер кошулат, уже бизнесмендер болуп калат, миллионерлер пайда болот дегендей сыяктуу да. Биз бери биякта негизде кыргызстандыктар
неме жакшы эле жактачы. И башка тармактарда дагы көп балдар бар, ар нерсе кылгандар. Баягы интеллектуалдык ушундай неме чыгармачылык ишти кылгандар дагы бар. Бирок алардын массасы жана биздин негизги бияка келген кыргыздардын массасына салыштырмалуу аз болгон үчүн аттары көп угулбайт. Бирок бизде жанагы чоң компанияларда, Google'дарда инженер болуп өздөрүнүн стартаптарын ачып, аябай жана интеллектуалдуу жанагы өздүк кошмо мааниси жогору бизнестерди кылган биздин көп жигиттер бар. Өзүңүз айттыңыз, школдон баштап ушу илимге кызыгып жүргөм деп. Кайсы илимге кызыгып жүрдүңүз жана кандай көрүнүш эле ушул? Мен негизи кичинекейимден баштап математика, физикага кызыкчумун. Математика, физикага кызыгып, анан бирок ошол жанагы неме деген ойлорду ойлоп, Кыргызстанда математика, физика кыла албайм деп бар. Ошон үчүн Кыргызстанга пайдалуураак, Кыргызстанда келип кылсам боло турган иш деп информатиканы тандап кеткенмин да. Аркага карап көрсөм жакшы неме выбор болгон экен да. Ойлоп көрсөм, ал убакта өзүм жакшы мындай сезген эмесмин. Просто ал убакта жана көп тандыганга көп деле жол жок болчу да. Көп деле неме жана выбор жок болчу да. Анан кийин ошолордон бирөөсүнө тандап эле ошо немеге компьютер окуганга эме кылгам, кеткем, бирок в итоге баягы ошол неме компьютерден башка илимге өтсө оңой боло турган болуп чыгып атпайбы. Мен өзүм мага күтүлбөс мындай неме күтүлбөгөн жерден. Анан биология пайда болду. Анан неме аспирантураны биологияда кылган үчүн ошондо биология менен информатиканы кошуп, аябай сонун мындай дисциплинасы бар экен да, өзүнүн мен үчүн маселем ошо мындай сонун мындай неме туш келип калды. Негизи бул жаңы тармакпы ошондо биология менен салыштырмалуу жаңы тармак деп койсо болот. Эми ошол эки тармак биригип илим жолу менен сиздин прогноз боюңузча ушул оорулардын көбүн жеңебизби? Максатыбыз ошол. Айтыш кыйын. Максатыбыз ошол. Бирок айтып атышпайбы, канчалык ооруларды жеңбесек, адам баласы ошончо жаңы оорулар пайда болуп атат деп. Эмне үчүн ушундай процесс болуп атат? Мисалга алганда адамдар мурдакка караганда көбүрөөк рак менен ооруп башташты туурабы? Ооба. Эмнеге деп ойлойсуз ошону? Мен билишим боюнча экология чөйрөбүз алмашылды, жашообуз алмашылды, ритм башка болуп калды, тамагыбыз башка болуп калды. Жок, адамдар узунураак жашап баштады ошон үчүн. Буга чейин адамдар ракка жетпей башка нерселерден өлчү. Рак эгер мисалы бир адамды 500 жыл жашай турган болсоңуз, адам сөзсүз 100% рак менен өлөт да. Эмнеге? Рактын биздин немебиз, натурабыз ошондой. Бул жанагындай ыктымалдуулук оорусу да, жанагы бир ар бир секунда сайын сиздин рак пайда болуш ыктымалдуулугуңуз бар да, ал ыктымалдуулук жок койсо нөлгө жакын да. Бирок эгер узун жашай турган болсоңуз, ошол барып чогулуп туруп бир күн цик деп иштеп кетет да. Ракчы. Ошон үчүн бул баягы сиздин сиз айткан немеңизге жооп бере атпаймынбы? Мисалы жаңы оорулар пайда болду депчи. Мисалы мурда мисалы Альцгеймер деген оору деген маселе жок болчу. Себеби дегенде орточо адамдын жашы 60-70 болчу да. Азыр 80-90 болуп атпайбы? Карыганда ошол жанагы 80-90дон кийинки жашта уже баягы Альцгеймер чыгыш ыктымалдуулугуңуз аны чоң да. Ошон үчүн ооруган адамдардын саны дагы көбөйүп баратат да. Ошого окшоп мындай ардыга жылга сайын баягы мен сизге айткандай бир суроону жооп берсең 10 жаңы суроо пайда болот дегендейчи. Ошентип алдыга карап жылып кете беребиз да мынтип. Демек, эгерде илимпоздор ушу ДНКнын баарын изилдеп чыгып, жандуулардын бүт кандай структурасын изилдегенден кийин дагы бир суроолор жаралышы мүмкүнбү? Мүмкүн эмес, жаралып кете берет. Мунун чеги барбы жокпу аны дагы билбейбиз. Чеги мисалы кээ бир адамдар айтышы мүмкүн, теоретически мунун чеги болуш керек, потому что чектүү дүйнөдө жашайбыз деши мүмкүн. Бирок ал чек каерде экенин билбейбиз. Менин оюмча чек барбы жокпу экенин дагы билбейбиз. Демек, адам канчалык көбүрөөк жашаса ошончо рактын мында тобокелдиги өсөбү? Эмне үчүн кээ бирлер жаш кезде рак болуп кетет, кээ бирлер ыктымалдуулук да, ыктымалдуулук. Жаш кезде рак болгондордун саны жок койсо, почти. Бирок 50-60тан кийинки уже карасаңыз, процент секин көбөйүп баштайт депчи. Анда мындай суроо, ушу рак азайыш үчүн эмне кылыш керек? Тобокелчилигин азайтып. Ден соолукка жакшы кармаш керек. Канцероген нерселер бар. Канцероген. Ошолорду аз жеш керек, Аз жеш керек. Анан кийин
дени сак жашап отуруп неме жашаш керек да. Башкача Ал айтканда кандайча? диетаны жакшы кармаш керек. Баягы эле нерселер да. Любой эле доктурга барсаң айтып аткан нерсе. Диетаны жакшы кармап, кыймылдап, спорт менен машыгып деген нерсе. Жакшы тамактанып. Ошол кепилдик береби? Берет. Кепилдик бербейт го, жардам берет, ыктымалдуулугуңузду азайтат. Кепилдик дегенде 100% кепилдик деген нерсе жок. Тилекке каршы. Аны мисалы кепилдик келечекте пайда болушу мүмкүн, бирок ал үчүн биринчи рактын эмне экенин биз түшүнүшүбүз керек да. Биз көп нерсени билбейбиз да. Биз билген нерсе айсбергдин учунун, анын учу десек болот да. Демек азыр Үстүртөн эле биздин немебиз, интуициябыз бар. демек ракты жеңебиз деген ойдон алыс болуп атабызбы азыр? Жолунан. Максатыбыз ошол, бирок жакындай элекпиз да андайчы. Толук. Ошо биздин муунда, биздин поколенияда ушул мүмкүнчүлүгү барбы? Менин үмүтүм ошондой. Анткени информатиканы коштук дедик. Мурда сиз өзүңүз айтып атасыз. Адам баласы жалаң эки көз менен, эки кол менен кылса, азыр чоң жанагындай высокий технологиялар кошулуп атат. Вот ошон үчүн дагы мен жана үмүтүм бар да ошон үчүн. Бирок ошол эле убакта мисалы баягы тарыхтагы мурдагы кылымдардагы жанагы чоң илимпоздордун биографияларын окуп көрсөңүз, алар деле ошо эсеп да, биз өлгөнгө чейин дегендерин көп тапсаңыз болот да. Эмне дегендерин? Ошо биздин убагыбызда табылатман немелери, жолдору деп айтылгандар көп болот да, мындайчы. Анан башкача мындайча айтканда айтыш кыйын. Үмүтүбүз ошондой. Аракетибиз ошол багытта. Анан эмне болот экенин көрө жатабыз. Кошмо Штатында эгерде купуя болбосо, илимпоздчулар жакшы акча жакшы табабы? Зарплаттары чоңбу? Жетиштүү. Бул жакта негизи эле могу Кошмо Штаттары анан батыш дүйнөсүндө мисалы алганда окуп атканда, аспирантура окуп атканда да берилген акча аябай кыйнап коет. Аябай мындай немеге жакын да, жанагы минимум немеге деңгээлге жакын. Бирок иштеп баштаганда мындай комфорттуу түрдө жашаганга жете тургандай кылып неме кылып беришет да, жанагы айлыктарды неме кылып төлөп беришет. Демек окуп атканда көп акча салып, анан кайра буну бар компенсация кылып берет экен да ошондо. Жок, окуп атканда деле бекер окуйсуз го, бирок акча топтой албайсыз да, мисалга алганда, алган айлыгыңызданчы. Иштеп баштаганда кадимкидей эле баягы соц пакеттерибиз менен, страховкасы менен, пенсионный фонд акчасы менен бар менен кадимкидей эле эме болуп калат да, жумуш болуп калат. Мен деле башка компанияларда иштегендей эле. Бул жакта виза менен келдиңиз да, Жок. же грин картыңыз барбы, же гражданинсизби? Виза менен келгем да. Бул жака биринчи келатканда ошондой жана бим алуу же болбосо ошондой немеде тармактага иштегенге бериле турган кошумча бир немеси бар. Виза бар, J1 деген. Ошол менен келгем. Анан? Анан ошо мен азыр анан кийин дагы башка өзүнүн биякта аябай татаал виза системасы бар. Анан кийин башка тур визага алмаштырып, башка тур визага ошондой. Азыр статусуңуз кандай? H1B деп. Санжар мырза, сизге маегиңизге чоң рахмат. Мени жалгыз эле мен эмес, негизи биздин көрүүчүлөрүбүз, көпчүлүк кыргызстандыктардын атынан сизге чоң ыраазычылыкты, алкышыбызды айтабыз. Ушул жакта иштеп, ушул жакта кыргыздын атын чыгарып жатканыңыздарга дагы бир жолу айта кетсем, Санжар Кудайбердиев бул жактагы Вашингтон, DC шаарындагы илимпоздчу, мен түшүнүгүм боюнча биологикалык, генетикалык изилдөөлөрдү өткөзүп аткан киши. Ошон үчүн сизге чоң рахмат, сизге ийгилик каалайм. Койгон ой максатыңыздарга жетиңиздер. Буйруса баарыбыз үмүттөбүз, ушундай Кыргызстандан чыккан илимпоздчу ушул чоң ооруларды жеңгенге мындай өзүнүн салымын кылды деген атыңыз чыгат деп ойлойм, үмүттөнөм. Жана кыргызстандыктар жарандарыбызга бир 2-3 сөз айтып кетсеңиз каалооңузду, каалоо тилектериңизди. Сиздерге дагы чоң рахмат. Ушунча кишиге конок болуп, анан кийин кыргыздар жөнүндө келип ушундай репортаж кылып жүргөнүңүздөргө, анан сиздерге дагы жаңы баштаган проекттериңизге дагы чоң ийгилик каалайм. Рахмат. Сөзсүз чоң ийгиликтерге жетишиңиздерге ишенем.
Анан кыргызстандыктарга каалоом ошо бар болуңуздар, тынч болуңуздар, эң негизи ден соолукту сактаңыздар. Жанагы немеден сөз бар го, элим бар болсо баары бир алтын башың аман болсо алтын аяктан суу ичесиң дегендейчи. Ошо аман бололу, бар бололу, мындай саясий кыйынчылыктар, финансовый кыйынчылыктар, геосаясаттар, булардын баары өтө турган нерсе. Жаңы муундарга бардыктан бери сыр сөздөрдү колдонолу. Биздин муундан мындай көп баягындай төңкөрүш чыккан жок го, бирок кийинки муундардан үмүтүм бар экен. Чоң рахмат сизге. Ийгиликтерди каалайм.